мен бүгінгі күндө мен ойлойм бизде демократия жана башка нерселер ашыгы менен эле бар бизде. Сөздүн эгемендүүлүгү деле мындай ашып кетти баары. Ашып кетти барды. Ким кандай кааласа сүйлөт. Биздин негизги эмебиз биздин экономикабыз. Эң слабый эместебиз. Биздин жанагы деңгел жашообуз аябай ылдыйга түшүп кетпедиби? Бүгүнкү күндө кечээ мен айта турган болсок, Конституциянын 44-чү беренесине жана Мадумаров айтып кетпедиби? Ал жерде деген элдердин минималдуу кирешеси, минималдуу баягы прожиточный минимум деген жашоо минимумундан ылдый болбош керек деп Конституциясы 44-чү беренеде так эле жазылган. Анан 1 январдан 23-чү жылдын 1 январынан тартып ошондой болуш керек, ошого жетиш керек деген, ошону аткаруу керек дегенде Конституцияга кайрылып оңдоп албадыбы? Ошону эме кылды. Бул жагынан мисалы Мадумаров мындай чындыкты айтты, болгон нерсени айтты да. Ошону ошондой программабыз бар. Ошону биз жетишебиз. Моундай программабыз дегендин ордуна Конституцияга берип туруп, анан ал жерде оңдотуп албадыбы? Мүмкүнчүлүгүбүзгө карап туруп эле төлөшүбүз керек да. Бирок аны аткарыш керек да. Ал императивдик түрдө жазылган да, что 23-чү жыл январдан баштап ал аткарылыш керек деп жазылган да. Ал прожиточный минимум бүгүнкү күндө 8.000 сомдун атарагында турат. Эгер детский пособияны алсак 800-900 сом, 1200 возможно. Пенсиялар болсо 2,5 сом минимальный да. Анан кийин жанагы общий доходторду ала турган болсок, 8.000ден 90% населениябызда 8.000ден ылдый да. 8.000ден ылдый. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң негизги биздин проблема бул экономиканын өнүкпөгөнү, жумушсуздук, кедейчилик, ушул вопростарда. Ошону менен байланыштуу жанагы система образованияда аябай көп проблемаларыбыз бар. Жумуш жай, элдин кирешеси. Ошондуктан бул биринчи местада турат да. Ошону оңдошубуз керек. Мунун баарын оңдосо болобу деген суроо болуп атат. Муну оңдосо болот. Мен муну мисалы 94-чү жылдан бери иштеп жаткан бир программам бар. Ошол Кыргызстанды кантип кедейчиликтен чыгарып кетиши. 5 жылда чыгарып кетсе болот деп атасыз? Ошону мен 94-чү жылдан бери ушул эменин үстүнөн, суроолордун үстүнөн иштеп, 17-чи жылы мен окончательно ошол программаны түзгөнмүн. Ошол программаны түзүп, биринчи Жээнбековке сунуштаганмын, аны там Улукбек Кочкоров аркылуу через Министерство труда и социального развития. Бирок Жээнбеков шайлоодон кийин бүтүрөлү деп, 20-чы жылы шайлоодон кийин ишке ашырабыз деп, анан билесиң. Кийин мен азыр эмеге деле сунуштадым, азыркы бийликке, Садыр Нуркочоевичке де сунуштагам, ал жактырып аны пилоттук түргө ишке ашыргыла деп команда берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин. Кайсы областта пилоттук? Ал жалпы Кыргызстан боюнча деле жасаса болот. Анан кийин же болбосо мен айткам жок дегенде Баткен облусуна ушуну жасайлы деген. Ошону бул команда берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошону ишке ашырбай ататтар да. Бул программанын негизинде значит 5 жылдын ичинде Кыргызстанды толугу менен кедейчиликтен чыгарып кетсе болот да. Мындайча айтканда, жанагы минималдуу кирешесин 8.000ден кем болбой турат. Канчага чейин көтөрө аласыз? 8.000ге чейин. Анан кем болбош керек да, мисалы. Эгер айлыктарды ала турган болсок 5 жыл, анан кийин сразу бир жолу эле көтөрбөй, жылын көтөрсө болот да. Мисалы айлыктарды жылын 5.000ден 10.000 сомго чейин көтөрсө болот. Ошондо 5 жылдын ичинде орто айлыктар 80.000ге чейин чыгып калат да. Пенсияларды болсо 2.000ге чейин жылын көтөрсө болот да. Жылда? Жылда, 5 жылдын ичинде. Ошондо средний пенсия 25.000дерге жеткирсе болот да. Даже анан да көпкө көтөрсө болот. Детский пособияларды дагы 10.000ден кем эмес. Болуп калыш 15.000ге чейин көтөрсө болот да. То есть мунун жолу бар. Мен мунун баардыгын эсеби менен Садыр Нуркочоевичке деле айтып мен таң калам, эмне аларды мынча кармап турат? Мен ушул жагын мен да түшүнбөй атам да. Мен
более етіп айтып атам, мен сілерге предлагать етіп атам, сунуштап атам, анан тышкары мен ушуну ашырып берейин ишке деп, жардам берейин деп атам да. Анан мындайча да ага аны ишке ашырыш үчүн мындай даярдык керек да. Сөзсүз. Даярдык керек. Где-то мен айтып атам, 1 жылдык даярдык болсо, анан кийин уже баштасак болот. Анан жалпы эле сразу баштаганда пилоттук кылып туруп, кичинекей объемдон баштаса болот. Мисалы биздин ички дүң продукциябыз 900 миллиард сом болгон болсо, мен айтып атам 16 миллиард сомдон эле баштайлычы пилоттук кылып. Бирок ошол ВВП'нын 16 миллиарддык көлөмүнүн ичинде жанагы механизмдерди мен айткан, бүт бардык эмелер пландооду, ошол божомолдон баштап бүт баарын жана мен айтып кеткен нерселерди ошол 16 миллиарддын ичинде баарын иштеп чыкса болот. Ошого жарашан закондорду да оңдосо болот акырында. То есть бул жерде жанагындай революция эмес, эволюционный кадам сайын жасап ишке ашырса болот. А премьер-министрге айттыңыз беле? Премьер-министрди биринчи Мариповга берген болчу. Ал жигит анан 2 ай менен качып жүрүп, анан акырында кел деп болгондо көз ишке ашырайын деген алып кетип калды. Азыркы премьер кыйын? Азыркы эме Акылбек Үсенбекович эмнегедир мындай баш тартып, мындай чочулап турат, себеби мен ойлойм бул кишинин өзүнүн мындай программасы бардай сезилет да. Же бул киши өзүнүн программасын так айтпады. Мындай кылсак деп бир идея кылбайсызбы? Сиз ал кишиден улуу кишисиз, премьерди да чакырып, президенттин кишисин да чакырып монда кылалы дегенге. Да, ошондой эмеге келишимге келгенбиз. Анан кийин мен айткам, ошондой эле болгондо, мисалы акыркы жолу Акылбек Үсенбекович менен сүйлөшкөндө Акылбек Үсенбекович айтты, "Султанович, туру, давайте ушуну ишке ашыралы, мен макулмун" деп чыгып кеткенден кийин, анан кийин Минэконом менен Минфин менен иштешибиз керек эле да. Минэкон Минфин мындайча айтканда баш тартып, командалы элек качып калды. Значит, командалы элек. Ошого менен муну президенттин указы менен эле ишке ашырыш керек деп. Ошого мен указдын эмесин деле, проектин деле даярдап койдум. Вот. Ошонун эме менен мындай бир рабочий группа түзүп, ошонун үстүнө даярдоо иштерин уже иштей башташ керек. Эң негизгиси бул элге жетиш керек. Кечирип коюңуз, элге жетиш керек. Эл ошону мына жерде бир мыйзам, стратегиялык пландоо боюнча биздин жашоо шартыбызды оңдой турган 5 жылдын ичинде кризистен алып чыга турган мыйзам бар экен. Аны эч ким карабай атыптыр, ушундай депутат жазып атыптыр деген нерсе кыргыз элине сиңиш керек. Балким сиз ошол жагын дагы колго алыш керек. Эл деген эл да, сиз тетиги ак үйгө күйдө эле чимирилип атасыңар. Эл түшүнбөсө, азыр эл кокодон алган нерсе гана ишке ашып атпайбы? Да. Ошону азыр эми биринчиден мен ойлоп аттым эле да, биринчи бул деген мындай мыйзамдын негизинде болуш керек да. Биринчи кезекте жанагы мен айтып аткан стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзам керек. Ошону өткөрүш керек. Азыр ошону жасап атабыз. Андан тышкары эми акырындап элге муну түшүндүрүп атабыз акырындап. Анан мындайча айтканда, эгер депутаттар, например, ошол эле фракциялардан баштап кабинет министрликте ошонун деңгээлиде жакшы түшүнбөй өткөн нерсе элге түшүндүрүш. Сиз жаңылышасыз, эл абдан азыр көсөм. Элге жөнөкөй тил менен жеткирсеңер баары жетет. Бирок мен айтып атам, эң негизгиси эле бул жерде жанагы мен айткандай бүт бардыгы ачык жарык болот. Кечирип коюңуз, балким бул мындай мыйзамдын автору биз болбой калдык деп капа болушкандар да бар го дейм. Жок, мен даярмын алар. Бардыгын эле айтып, давайте баардыгыбызды кошолу. Мыйзам чегинде бүт бар. Канча киши ошону колдосо, автор болсо ошончолук жакшы.